Assalamu alaikum, hurmatlı telegörçüler. Efirde Oboda Orozo teleberüsü. Bugün ben anı Sadıkov Sakı alıp baramın. Bugün biz Orozo ayında zeket berүүnүн артыкчылыгы тууралуу сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Сергазиев. Куш келипсиз биздин студияга. Сергази ажы, негизинен эле ошо зекет бул абдан чоң тема. Башында биз ошо зекет деген эмне ошону тактап алсак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва салам аля саййидил мурсалин. Ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эң алгач жараткан Аллах субхана ва таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин бизди караңгылыктан ыйман нурун алып чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап, мына Орозо айында орозо парызын аткарып аткан бардык биздин телекөрүүчүлөр жана мусулмандарга Алла тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал ырыскы, берекеси боло берсин деп айтмакчымын. Чындыгында зекет маселеси бул биздин исламдагы жанагы пайгамбарыбыздын хадисинде келген ислам 5 түркүктөн турат деген ошол 5 түркүктүн бирөөсү бул мына ошо зекет болуп эсептелинет. Үйдүн 4 түркүгү болуп, 1 түркүгү жок болсо кулап калган сыяктуу бул парызды аткарбасак дагы дин кулагандай болуп калат деп биздин алымдарыбыз айтат. Мына ошондон анын аты түркүк деп аталганы мына ошол себептен болуп атат. Эми Аллах субхана ва таала Кур'анда аябай бир жакшы нерсени келтирет. Муну пайгамбарыбыздын шакирти, эң жаш шакирттерден алым Ибн Аббас мындай деп айтат да: Алла таала Кур'анда 3 нерсени бири-бирине жанаша айтты дейт. Биринен бөлгөн жок дейт. Анын эң биринчиси Алла таала айтат экен: Анишкурли вали валидай. Алла таала мага шүгүр кылып, мактоолорду айтып, ибадатыңарды кылгандан кийин силер сөзсүз ата энеңердин кызматын кылып, алардын батасын алгыла дейт экен. Эгер ким ата энесине кызмат кылбай, аны таштап коюп, ага катуу айтып, Кудайга жалына берип, жалбара бергени менен анын пайдасы жок болуп калат деп алымдарыбыз айтат. Экинчиси Алла таала айтат: Атиуллаха ва атиур расул дейт. Алла таала мага баш ийгиле жана мен пайгамбар кылып жиберген Мухаммад пайгамбарга баш ийгиле дейт. Демек, биз пайгамбарга такыр ишенбей Аллага ишене берем десем деле, бул кыяматта ал үчүн дагы кыйын болуп калат экен адам. Ошону сөзсүз түрдө ыймандын толуктугу Аллага жана анын элчилерине ишенүү. Ал эми үчүнчүсү ошол Кур'анда 32 жерде келет деп айтат. Алла таала намаз менен зекетти жанаша келтириптир да. Ал жерде аятта айтат: "Ва акимус-сала ва атуз закат" дейт. Намазды тургузгула, намазды окугула, андан кийин зекет бергиле деп. Демек, мындайча түшүнүк чыгат биздин алымдардан: эгер бир адамдын зекет бергенге мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, бирок зекетин бербесе, анда ал намазынын дагы кабыл болуусунда чоң суроо болуп калат. Анткени Алла таала экөөнү жанаша бир жөндөн айткан жок деп айтылат. Алла таала Кур'анда айтат: "Хуз мин амуалихим садакатан" дейт. Бул зекеттин Кур'андагы парыз болуусундагы аяттардан. Алардын, эй Мухаммад, ал дейт, байлардан, колунда барлардан, мүмкүнчүлүгү барлардан зекеттерин ал дагы муктаждарга бергиле. Тутахирухум ва тузаккихим биха дейт. Мына ошол зекетти берүүдө акча дагы адалданат, тазаланат, зекет берип аткан адамдын жүрөгү дагы тазаланат деген бул ушундай бир жакшы аят экен. Ошондуктан зекеттин өзүнүн шарттары бар эми. Зекет дегенде бул парыз болуп атат. Ал парызды аткаруу менен момун мусулман ал парыздан кутулат, Кудайга жакын болот, сооп алат. Ушундай бир жакшы жактары бар. Ал эми тескериси жагы, ким ал зекетти бербей койсо, ал адам күнөөкөр болуп, кыяматта ошол нерсе менен эсеп китеп кылынат. Эми зекеттин шарттарына келе турган болсок, зекетти ким берет дегенде, бул чындыгында эң биринчиси бул мусулман адам болуш керек. Ал балагатка жеткен болуш керек. Жана ошол колундагы мүлкүнө, зекет бере турган мүлкүнө ал бир өлчөмгө жетиш керек. Ал өлчөмгө жетмейин зекет парыз болбойт. Ал өлчөм биздин ошо фик китептеринде 85 грамм алтындын баасы деп айтылат. Биз эми Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы азыркы ошол базарда жүрүп аткан куюлма алтындын баасын 1,5 миң деп эсептеп туруп, ошону менен чеги Кыргызстан боюнча 127 миң сом. Кимдин 127 миң 600 сому бар болуп,
ошол акча негизги муктажынан ашыкча болсо, ал күнүмдүк жашоого анга киргизбесе, мына ошончо акча жана андан көп болсо, ошол акчага бир жыл ай жылы айланса, күнү эмес, григориан эмес, бирок ай жылы менен айланса, айырмасы 10 күн, 11 күн болуп калат. Ошол айланганда эми ошол акчага зекет берүү парз болуп, ошол акчанын 40тан 1-и зекеттин өлчөмү болуп калат. Же болбосо 2,5% болуп калат. Мына ошол шарттар толук болгон учурда сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө момун мусулман ошол зекетин Куранда Тавба сүрөсүнүн 60 аятында айтылган ошол муктаждарга, мына ошолорго бериш керек деп айтылат. Мына биз азыр ыйык Рамазан айында отурабыз. Телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ушул быйылкы фитир садака кандай берилет, кандай өлчөмдө болду деген маселени сурашты. Эми чындыгында битир садака бул бир жылда бир жолу орозо айында гана бериле турган, жана биринчи Алла Таала парз кылган зекетке байланышы жок, өзүнчө. Анткени пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар. Пайгамбарыбыз айтат: Алла Таала силерге битир садаканы парз кылды. Орозо учурунда адам ар кандай бир катачылыктарды кетирип коюшу мүмкүн экен. Балки бирөөгө туура эмес сүйлөп койдубу, же намазын кечиктирип койдубу, же намазы окулбай калдыбы, же башка ар кандай себептер менен катачылык унутуп кылып коюшу мүмкүн экен. Билбестик, же ачууланып, мына ошол биз битир садаканы чыгарганда Алла Таала биздин орозобуз толук болуш үчүн ошол катачылык, кемчиликтерди мына ошол битир садака менен жабат деген пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар. Андан кийин эми муктаждарга бул пайдалуу болот. Анткени пайгамбарыбыз айтат: орозо айт күнү бул кубанычтын ай экен, бул майрам экен. Мына ошол майрам күнү кембагалдар чыгып тилемчилик кылбасын. Мына ошол күнү айтка чейин зекетиңерди берип, аларды камсыз кылып койгула, эл менен кошо алар дагы эч бир мына кайгы капыны билбестен айтты окуп майрамдарын кылсын деген маани максатта бул битир садаканы айтылган. Экинчи тарабынан битир садаканын дагы өзүнүн өлчөмү бар экен. Шариятта ушундай деп айтылат: кайсы бир өлкөнүн негизги азык муктаждыгынан эсептелет. Ошондуктан биздин китепте 5 түрлүү аталат. Фик китептеринде биринчиси бул ундан, экинчи будайдан, андан кийин арпадан, андан кийин мейизден, андан кийин хурмадан. Чындыгында хурма менен мейиз биздин мамлекеттеги эң негизги адамдын тамагы эмес. Бул балки башка мамлекеттерде болушу мүмкүн. Бирок биз мусулмандар дини башкармасы ушул 5 түрдүн баасын чыгарып коюп атабыз. Себеби ар бир адам өзүнүн социалдык абалына жараша, себеби эң төмөнкү баа бул 35 сом болуп атат. Бул будайдын баасы. Себеби 1 килограмм 600 будайдын баасын чыгарышыбыз керек болот. Андан кийин ошол 40 сом деп айтылабыз. Бул ошол арпанын баасына. 50 сом, 48 сом, 50 сом болуп калат бул ундун баасына. Андан кийин курма менен мейиздики бирөөсү 380 болсо, экинчиси 480. Демек 5 категориядагы баалардын баары чыгарган. Адам өзү карап туруп, ошонун кайсыга мүмкүнчүлүгү жакшы жеткен болсо, ошондон чыгарса, бул чындыгында биздин мазхаб боюнча муктаждарга пайдалуу болот. Кээде аксакалдар болот, андан кийин пенсионерлер болот, чалып сурап калышат: мен канча чыгарайын дегенде, демек алардын мүмкүнчүлүгү балки ошол 35 сомдон 40 сомдон чыгарып кое бергени мүмкүн. Кээ бирлер жакшы бир жумуштары болуп, мен мисалы көптөн да чыгара алам дегендер ошол категорияга карап туруп, балки 100 сомдон же 300 сомдон чыгарган болсо, бул болсо дагы эң сооптуу болот, пайдалуу болот. Андан кийин ошол муктаждардын колуна жетсе, ошол айтта алар деле курсан болуп кубанып калышат да. Бул фитир садака сөзсүз бериле турган зекет болуп эсептелет, фитир садака. Ооба. Маселен, айрымдар бербей калышы мүмкүн, же колумда жок деп калышы мүмкүн. Мындайда битир садака ар бир үйдөгү жанга бериле турган нерсе. Ал эми кээ бир үй бүлөдө такыр жок болуп калса, биз тескерисинче аларга беришибиз керек болот да. Ошондой болуп калат. Ошондон үйдө канча жан болсо, ошо үйдүн ээси мына ошол бир үйдө 5 ата эне жана балдары менен 5 болсо, ошол 5-өөнө тең мына ошол битир садаканы чыгарыш керек болот. Андан кийин биз азыркы учурда дагы бир жаңылык катары бир жумушту баштадык, балки бүтөйүн деп калды. Бул болсо дагы азыр мына биздин президентибиздин санаа эрктештирүү өлкөнү деген жарлыкты кабыл алуу менен азыркы учурда бардык төлөмдөрдү биз барып терминалдан төлөп атабыз.
кээ бир адамдар барып садака питерди мечиттин сандыгына ташташат, кээ бирлер өздөрү бири биле муштактарга жардам берет, а кээ бирлер кайда ташташын билбей калат, кимге берсем деп. Мына ошого учурларда баягы терминалга дагы битир садаканы төлөө деп туруп азыр киргизип атабыз. Бул болсо дагы кээ бир адамдарга анын мобилдик тиркемеси дагы иштелип чыгып атат. Аларды терминалдан дагы төлөө болуп атат. Бул ошол КМДБнын эсептик шотуна түшкөндөн кийин ошол жерден анан бизге түшкөн арыздардын негизинде муктаждарга таратылып берүү дагы азыр мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Бул ишти дагы биз ошол биздин ошо мамлекеттик банк болгон РСК банктын менен кызматташып ишке ашыралы деген алдында турабыз. Ошо зекет берүү абдан чоң сооп экенин билдик. Ушул ыйык Рамазан айында, орозо айында зекет берүүнүн канчалык артыкчылыгы бар? Ооба, аябай жакшы суроо болду. Биз жөнөкөй эле жалпы айтканда негизи эле бизде парз амалдар бар, анан нафил амалдар бар да. 5 убакыт намаз бул парз болсо, андан сырткары мен өзүм эле мечитке киргенде 2 рекат намаз окуйм деп нафил намаз окуймун. Жөнөкөй эле садакаларды, кайрымдуулуктарды чыгарып турам. Булар бардыгы нафил болот. Жөнөкөй учурда ушуларга Алла Таала 10 сооптон 700 бере берет экен. Ал эми орозо кирген учурда, орозонун жанагындай берекелүү деп айтабыз дайыма, куттуу дегенибиз, бунун берекеси бир жөнөкөй нафил амалга Алла Таала парздын сообун берет экен. Ал эми орозодо бир парз амалын аткарсак, 70 парздын сообу берет экен. Мына ошол эң бир артыкчылыгы мына ошол жерде болот дагы. Ошондон көпчүлүк биздин мусулмандар ушул орозо айында зекет чыгарганга аракет кылышат экен да. Биз мына араб мамлекетинде окуп келдик. Ошол жакта дагы адамдар дагы көбүнчө ушул орозого алып келип туруп анан зекеттерин бергенге аракет кылышат экен. Себеби бул жерде орозодо зекеттин сообу 70ке, андан 700ге, андан эсеби жок сооптор берилет экен. Ошондуктан баягы артыкчылыгы ошол Алла Тааланын эселеп соопторду берүүдө деп айта алабыз да. Эми ушул зекетти кимдерге бериш керек деген маселе да бар да. Маселен, айрымдар ал мусулман адам болуш керек дейт. Айрымдар кайсы динде болсо деле боло берет, зекет берсе, эгер керектөөгө муктаж болсо. Ооба. Зекеттин бериле турган шарттары бар. Бул мындайча айтканда зекет жана битир садака бул жалаң гана мусулмандарга берилүүсү керек деп айтылат. Ал эми жөнөкөй кайрымдуулуктар бул кимге болсо, ал башка динде болобу, башка улут болобу, айырмасы жок. Бул жакшылык, кайрымдуулук катары кете берет. Эми ошол кимге берилет дегенде чындыгында мусулмандарга дедик зекетти. Андан кийин ошол Тауба сүрөсүнүн 60-аятында айтылат. Муктаждарга, мискиндерге, андан кийин жолоочу дейт. Сапарга чыккан адам. Балки үйүндө акчасы бар, бирок сапарга чыкканда кандайдыр бир себептер менен муктаж болуп калса деле, мына ошол жолоочуга дагы зекеттен жардам берсе болот. Андан кийин карыз алган адамга дейт. Карызы көп, мына ошол карыздан кутулуусу үчүн жардам берсек болот. Фи сабилилла дейт. Алла Таала жолунда жүргөн дейт. Бул китепте мурда ошол жихадта жүргөндөргө деп айтылат. Азыркы учурда эми кээ бир алымдар анын чөйрөсүн кеңейтип, кээде Алла жолунда багы илим үчүн чыккандар болушу мүмкүн, студенттер болушу мүмкүн. Мына ошого окшогондорго да берилет. Андан кийин бирок ошол учурда азыр Куранда деле бар, муаллафату кулубухум дейт. Исламды жек көрүп, жамандап жүргөндөрдүн көңүлүн алуу үчүн дагы ошол зекеттен ошол учурларда берилген экен. Андан кийин ошол зекетти жыйнаган адамга, ошол учурларда зекетти жыйнаган адамдар болот. Мына ошол зекетти жыйнап, алып келип, топтогон адамдарга да ошонун четинен ошол зекеттен алса болот деп, мына ошол 8 түрлүү адамды Куранда ачык айтып кетет. Бирок булардын эң биринчиси эле ошол кезекте ошол багы аз камсыз болгон, муктаж, китептин тили менен айта турган болсок, бир күндүк тамагын жакшы таба албагандарга мына ушундай бир зекеттен жана битир садакадан жардамдарды бериш керек деп айтылат. Ушул тууганчылык жагына алып караганда кимдерге берилиш керек? Маселен, өзүнүн атасына, бир тууганына берсе болобу деген маселе бар да. Ооба. Эми бул жерде айтып кое турган нерсе, пайгамбарыбыздын аябай бир жакшы сөзү бар. Ушул зекет маселесине келгенде пайгамбарыбыз айтат: "Ибда бинафсик сумма биман таул" дейт. Эң биринчи өзүңдөн башла дейт. Бирок өзүңдөн башла дегенде бул жакын туугандарыңдан башла. Балки сенин жакын тууганың муктаж болуп атат, сен башка бир алыс жака берип салба деген сөз да. Бул ошол тууганыңа жардам берсең, бул зекетти да берген болосуң, соопту да алган болосуң, туугандык мамилени дагы бекемдеген болосуң. Эми жакын туугандардан берилбей тургандар бул атага,
ата энеге, чоң ата чоң эне, анан ошол кете берет, баба буба болобу, кийин баласына, небересине, чебересине бергенге болбойт. Демек өзөктөргө берген болбойт, үстө жагынан. Анткени эмне үчүн мен ата энеме зекет берсем болбойт шариятта? Анткени ата энени кароо бул биздин милдетибиз болуп эсептелинет экен. Мына ошондуктан ага зекет бербейбиз. Зекет берсек да өтпөйт. Зекеттен да жогору турган, сен зекетке муктаж кылбай, сен аны барып ата энеңди карашың керек деген шариятта мааниси турат. Кичинекей балдарга деле, алдарга бул менин зекетимди балабызга берсек дагы бул шариятта туура эмес. Анткени баланы камсыздоо бул атанын милдети болуп калат экен. Ошондуктан зекет өтпөйт. Ушул чөйрөгө болбойт. Ал эми бир туугандарга зекет берсе болот. Бир туугандан баштаса болот. Карындашым болот, агам болот, же эки бир тууган болот. Мына ушулардан зекетти бир тууганга берсе болот деп айтылат. Мына ошол тилемчиликти кесип кылып алгандар бар да, атайын ошонун артынан түшүп ошону менен жашаган. Ушуларга берсе болобу, ушуларга соо берилген зекеттин же болбосо садаканын соогу канчалык болот дегендер да бар. Ома ушул маселе дагы негизи эң биринчи бир маселе бар. Бир адам зекетин чыгарып атып, ошол адамды муктаж экен деп ойлоп берген болсо, бул ниет кылды, ошонун акчасынан берип атканда берген адам өзүнүн парзыдан кутулду. Эми алып аткан адамда дагы эми кеп болуп атат. Эгер биз бир адамдын ошол сиз айткандай тилемчиликти кесип кылып алды деп билген болсок, биздин алымдарыбыз дейт, аларга такыр бербегиле дейт. Аларга такыр бербегиле. Себеби ал 6 саны аман болуп, жумушка мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, андан кийин ошол тилемчиликке барып аткандан буларга такыр бербеш керек. Себеби алардын ошол тилемчилигине жардам берип аткан болобуз да. Ал эми бирок чындыгында эле алардын тилемчил экенин билбесек, чындыгында эле муктаж болгон болсо, алар эми кайры сурап турган болсо, аларга жардам беришибиз керек болуп калат. Ушундай бир тилемчиликти кесип кылып алган адамдарды, маселен, коомчулукта айрымдар ашкерелеп аткан убакыт мисалдар бар да. Маселен, Ош базардын айланасында бирөө ушу коляскага отуруп жүрөт, бирок чындыгында буту колу сопсоо экен. Анан ушуну социалдык түйүндөр аркылуу жарыялап, ошолордун ушундай бир жүрүм-турумдарын ашкере кылууга болобу? Эми биринчиден мындай жарыя кылуудан мурда ошолорго жакшы бир сөздөр менен эскерткен жакшыраак да. Себеби пайгамбардын жакшы бир сөзү бар. Бул эми жана тилемчилик кылганда деле бирөөдүн акысына кирип, бирөөдү уурдап, шариатта чоң күнөөлөрдүн кылды деген деп айта албайбыз. Ошондуктан пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: "Ман сатара муслиман сатарахуллаху яумал кыямат" дейт. Кайсы бир мусулман адам башка бир адамдын айыбын жашырса дейт, кыяматта ал адамдын айыбын Алла Таала жашырат дейт. Биринчи биз ушул негизде барганыбыз жакшы. Мисалы, жакын барып эле мына ушул кылганың туура эмес, себеби өзүң иштей алат экенсиң, жумуш кылганың жакшы, мындай кылгаң жок эмес, бир жакшы бир эскертүүлөрдү айтып, жанагындай бир ашкере кылуулардан алыс болгон эле бул жакшыраак болот. Кесип кылып алган элдер бар да, бүтүндөй бир эл, маселен, ушунун арты менен жашайт. Эми ошол элдер бар, чындыгында билебиз, ал элди алар ушундай кесип кылып алып, эркектери үйдө жата берет экен дагы, аялдары ушундай чыгып алып туруп анан багат экен да. Бул дагы чындыгында шариятка карай турган болсок туура эмес көрүнүш. Себеби шариятта үйлөнгөндөн кийин эркек үйдү камсыздаш керек. Ал жумуш иштеш керек. Мына ошондуктан бул дагы ошого окшогон нерселерди кандайдыр бир деңгээлде токтотсо балки болот чыгар, бирок алардын ошо канына сиңип калгандыктан ошол ишке баары бир биз кээде сурап кала турган болсок, кээде сурап каласың, биздин урууга дейт же бизге бул бата кеткен, биз дуа кеткен, биз ушундай кылышыбыз керек дейт да. Бирок ошол айткан сөзүн биз шариятка салсак, ал такыр шариаттын калыбына түшпөйт да. Жөндөй эле өздөрүнүн бир үрп адаттагы эле нерсесин колдонуп аткан болуп эсептелинет дагы. Бул шариятка таптакыр каршы болот. Мындайча айтканда адамды жумушка эмес, жалкоолукка үндөй турган, ошого калып тандыра турган бул неме иш болуп калат. Ушу тилемчиликке тыюу салуу маселесини ушу биздин динде кандай каралат? Дин аркылуу тыюу салса болобу? Эми биздин динибизде бул түшүндүрүү гана иши болот экен, эч кандай күч колдонулбайт экен. Мына ошондуктан баягы пайгамбарыбыздын бир хадиси бар да. Мен ушул хадисти айтып кете турган болсом, күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга бирөө келди дагы сурады. Мындай кайыр сурагандай болду. Пайгамбарыбыз айтты: "Үйүңдө эмне бар?" деди. Десе ал айтты: "Үйүмдө бир мындай материал бар" деди. Кээде ошол жерге отурабыз, кээде үстүбүзгө да жаап алабыз.
кээде ал кийимди мындай ороп кийим да кылып алабыз дейт. Экинчиси бир ушундай үйдө чыным бар деди. Ушул экөөнү тең алып кел деди. Экөөсүн алып келгенден кийин ушул материал менен чынын алып келгенден кийин пайгамбарыбыз ошол жерде сахабаларга ушул экөөнү ким сатып алат деди. Бир сахаба турду дагы мен 1 дирхамга сатып алам деди. Ким андан көбүрөөккө сатып алат деди пайгамбарыбыз. Экинчи адам турду дагы мен 2 дирхамга сатып алам деди. Бирок 2ден эч ким көтөргөн жок. Пайгамбарыбыз ошол буюмду тигиге сатты дагы 2 дирхамды алып, бул дирхам эми ушул убактагы күмүш акча бирдиги. Бирөөсүнө үй бүлөңө азык сатып ал деди. Экинчисине базарга бар дагы бир балта сатып кел деди. Жанагы бар дагы үй бүлөсүнө 1 дирхамга, ошол кездерде 1 дирхамга биз мындай китептерди окуганда 1 кой келет деген дагы жазылган жерлер бар да. Демек азыркы акча менен бир 5-6 миң сомдой болуп калат. Үйүнө азык алды дагы бирөөсүнө балта сатып келди дейт. Балтанын темирин эле сатып келиптир. Пайгамбарыбыз өзүнүн колу менен ошол балтага кармагыч сабын салып берди дейт. Эми ушул балтаны ал дагы деди пайгамбарыбыз. Барып отун кесип жумуш кыл деди. Сени 15 күн көрбөйүн деди. Ал кетти. 15 күндөн кийин жанагы сахаба, жанагы киши 10 дирхам менен пайгамбарыбыздын алдына келди да. 10 дирхам менен келгенде үйүнө азык да сатып алды, кийим кече да сатып алды, Кудайга шүгүр, жумушу да жүрүп калгандан пайгамбарыбыз ошол жерде айтып атат. Көрдүңбү дейт, мына ушундай кылганың сен барып кайрысылап тилемчилик кылганыңдан 1000 эсе жакшы болуп атат. Ушул тилемчилигиң кыяматта бетиңе кара так болуп келет эле. Бирок тилемчилик 3 эле адамга уруксат берилет. Биринчиси такыр өзүн бага албай калган адамга дейт. Өтө муктаж болуп калганга. Экинчиси аябай карыз болуп калган адамга. Үчүнчүсү бирөөдү кокустан өлтүрүп алып кун төлөгөн адамга. Эми кокустан өлтүрүп алганда деле шариатта кунун төлөш керек деген жери бар да. Бул болсо деле эсеп менен кээде 100 төнүн баасы болуп калат. Ошондой кыйналган адамдар келип анан тилемчилик кылып сураса, бул уруксаат деп ушул 3 түрлүү адамга гана пайгамбарыбыз өз хадисинде уруксат берилген да. Эми ушуга карап ар бир адам иш тутуш керек. Ошондуктан бизде багы барып күч менен тосуу эмес, ушундай бир жакшы түшүндүрүү гана жолдору менен айтканыбыз оңураак. Мына бизде акыркы мезгилде ушундай бир нерсе пайда болду. Бир тилемчинин артынан, маселен, же бул майып коляскада отурабы ушундай ошонун арты менен жашаган бир адамдар пайда болду да. Ошону түртүп алат, ошону карайт, анан ошонун тапканын алып келип, ошону жейт. Ошол жана майып адамдын тапканын жеген адамдарга кандай? Эми балки бул жерде ошол айдап жүргөн тууганы болушу мүмкүн, жакыны болушу мүмкүн. Тиги өзү баса албаса, өзү бара албаса, анан тиги өзүнүн чындыгында чыныгы айып, жанагындай майып болуп чыныгы муктаж болсо, ошонун кызматында жүргөн болсо, демек аны менен экөө тең чогуу азыктанса боло берет деп айтабыз. Себеби ал адамсыз бул адам баса албайт, бир жака бара албайт, балки бир муктаждыгын дагы аткара албайт дегендей. Демек бул адамга ошол өзүнүн убагын атай коротуп аткандыгы үчүн балки ошол менен чогуу ошондой бир мындай келишимдин негизинде дейбизби, же жөн эле мындай жакшылык сүйлөшүүдүн негизинде экөө чогуу ошол нерсе менен азыктанса боло берет деп айта алабыз. Эми зекеттин түрлөрүнө келсек, зекет маселен малдан берилет, дан эгинден берилет, мына ушулардын өлчөмдөрүнө кандай убакта берилет, ушуларга бир токтолуп кетсеңиз. Ооба, эми зекетке эң биринчи биз жана башында айткандай бул акчага берилет. Жана соода кылган адамдардын баары ошол акчасынан берилет деп айтылат. Бул биздин мазхабта акчадан берген, кээде кээ бирлерин товарындан берем деп калган да учурлар болот да. Биз ошо товарын эсептеп туруп акчадан берген оңураак деп биздин мазхабта айтылат. Себеби муктаждарга кээде ал кийимге муктаж эмес болсо, ал акчага муктаж болушу мүмкүн экен. Ошондон бул демек эң биринчи ушул алтын күмүштөн эсептей турган акчага, андан кийинкиси бул жаныбарларга. Жаныбарлардан эле эң биринчи ошол төөгө берилет. Эми ошо төө бар жерлерде кимде 5 төөсү бар болсо, ошого 1 кой берилет. Андан кийин кой маселеси бар, кой, эчки маселелери. Эгер кой, эчки 6 айдан көп жайлоодо багылса деп шарты бар да, өзүнүн шарты бар. Үйдө эле мисалы 40-50 койду өзүңүз жем берип, өзүңүз чөп берип, үйдө эле короодо карап атсаңыз, анда буларга берилбейт. Жайлоодо 6 айдан көбүрөөк жүрсө деген шарты бар.
40 койго 1 кой берилет. Андан кийин 120 койго 2 кой берилет. Ушундай эсеп менен кете берет. 201ге жеткенде 3 кой, кийин ошентип багы ар бир 100гө бирден берилип отура берет. Андан кийинки уй улардан дагы берилет. Уйда 30 уйга жеткенде бул деле жанагындай 6 ай багылган болуш керек жайлоодо. 30 уйга жеткенде 1 жаштан 2 жашка кеткен уй берилет деп айтат. Кийин да бул өзүнүн эсеби менен көбөйүп отура берет. Андан кийинки бизде жылкы маселеси бар. Жылкына дагы зекет берилет. Эгер ошол жылкыны өстүрүп көбөйтүү максатында алган болсо, ар эки түрлүү эсептейт жылкыны биздин китептерде жазылган. Биринчиси ар бир жылкыга 1 динар дейт. Бул акча бирдиги. Жана биз 85 граммга жетсе зекет деп айтып атпайбызбы? Ошол 85 грамм кайдан болду дегенде, кимдин 20 динары бар болсо, ошол 20 динар 1 динарда 4,25 грамм алтын болот экен. Ошону 20га көбөйткөндө 85 болуп калат. Ар бир жылкыга 1 динар берилет, же болбосо 4,25 грамм алтындын баасы. Азыркы учурда бул бир 6000дин чамасы болуп калат. Же болбосо ошол жылкылардын баардыгын эсептейт, баасын. Мисалы 10 жылкы болсо, баарын баасын эсептегенден кийин ошол баанын 2,5% же болбосо 40тан бери зекетке бериле турган өлчөм болуп калат. Ошол малдыктан, жандыктардан ушул болот. Андан кийин эгиндин зекети болот дейт. Муну биз китепте үшүр деп атап коебуз. Үшүр деген сөз бул 10дон 1 деген сөз да. Эгер мен бир эгин эккен болсом, ошол эгин каналдан суу ичсе, эч бир мээнетсиз, мен мээнет кылбайм, бирок каналдан келип атат, жамгыр менен болуп атат. Мына ошолордун баардыгына үшүр берилет дейт. Бул 10дон 1. Мындайча айтканда 10 килограммга 1 килограмм. 100 килограмм картошка алган болсом, ошонун 10 килограммы мен үшүргө, муктаждарга беришим керек болот. 1 тонна болсо, анын 100 килограммын дегендей. Эгер ошол эле эгин күч менен суугарылса, акча төлөппү же мотор мененби, же жанагындай суугара турган нерселер болот го, атайын неме жасалма, мээнетти талап кылган. Аларга 20дан 1 берилет дейт. 20 килограммга 1 килограмм жарымы берилет. Мына ушундай таризде ошол биздин мазхаб боюнча бардык эле жерден чыккан эгиндерге жана мөмөлөгөн мөмөлөргө берилет. Бир гана отунга, камышка, чөпкө үшүр берилбейт деп айтылат биздин мазхабта. Бирок ким ушул иш менен соода кылып алектенсе, алар анда зекет берет. Мен жөн эле малым үчүн барып чөп чаап жыйнап койсом, демек буга мен зекет бербеймин. Бирок мен чөп чаап, жумуш кылып, ошону менен тиричилик кылып, ошону менен соода кылып, жана зекет өлчөмүнө менин акчам жетсе, демек андан мен зекет беришим керек болуп калат. Вот ушул маселелер көбүнчө машина кыймылсыз мүлктөргө, үйлөргө, машиналарга, үйдүн ичиндеги турган килемдерге, же болбосо кымбат баалуу иш-аяктарга дагы зекет берилиш керек, берилбеш керек деген маселелер бар да. Ооба. Эми биз айтып кетели. Негизги адам колдонуп аткан муктаждыктарына зекет берилбейт. Мисалы, ал үй болсун, айдап жүргөн унаасы болсун, же болбосо бир адам жанагындай тигүүчүлүк цех иштетсе, ошол цехте мисалы бир 10-20 тигүүчү машина болсо, алардын бирөөсүнө да берилбейт. Себеби булар негизги жумуштагы колдонулуп аткан муктаждыктар. Бирок ошондон түшкөн пайданы биз эсептешибиз керек болот. Кээде бирөө 2 үй алып коет. Бул үйгө өзүм жашаймын, бул үйгө балам жашайт деп. Негизги максаты бул жашоо максат болгондон буга да зекет берилбейт. 2-3 машинасы бар, бирок аны дагы жумушка колдонуп атат. Баардын пайдаланып атат, бирөөсүнө да зекет берилбейт. Бирок эми бирөө бир жер алды же үй алды, же кыймылсыз мүлк, мен муну сатуу максатында аламын дейт. Аламын, сатамын, алып сатамын, кымбаттаганда сатамын же башка болуп, ошол ниетти алдыбы, демек бул кыймылсыз мүлккө 1 жыл айлангандан кийин баасын баалап туруп, сөзсүз түрдө зекетин бериш керек болот. Бир 3-4 машина алып, бирөөсүн гана жумушка колдоном, үчөөсүн учур келгенде садамын, соода ниетти караш керек да. Соода ниетти алган болсо, соода ниетти алган нерсе дагы 1 жылда бааланып туруп, андан зекет чыгарыла берет. Ошондон биз бул жер негизги эреже бар. Негизи муктаждыкка колдонгон нерселерге зекет берилбейт.
негизги муктаждыктан ашыкча нерселерге ошол эсептеп туруп, кээде жанагындай кыймылсыз мүктөр болсо ниетине карап туруп, анан ошолорго зекет бериле берет. Эми ушу зекет берген адам динде кандай айтат, кандай пайда алат? Ооба. Ошол зекеттин сообун. Зекеттин сообу чындыгында аябай баягы эбегейсиз деп айтабыз. Себеби пайгамбарыбыздын бир канча хадистери бар. Пайгамбарыбыз биринчи эле хадисте айтат: "Мен каса муслиман", ким бир мусулманга кийим кийиндирсе дейт, Алла Таала ага бейиштин кийимин кийиндирет. Кайсы бир адамга ач калган болсо, ага тамак берсе, ал адамга Алла Таала бейиштин мөмөсүнөн азыктандырат. Кайсы бир адам чаңкаган болсо, ага суу берсе, Алла Таала ага бейиштин суусунан ичирет дейт. Демек, мына ушул бирөө берип аткан болсо, булардын баардыгы ушу зекет болушу мүмкүн, кайрымдуулук болушу мүмкүн, садага болушу мүмкүн. Ошондой бир жакшы пайдалары бар. Андан кийинки жакшы эң бир пайдасы, пайгамбарыбыз айтат: "Ма нақаса малун мен садакатен" дейт. Садака, зекет берүү менен акча эч качан азайбайт дейт. Эч качан. Биздин балки акылыбызда тышкы көрүнүшүндө акча азайганы менен, бирок анын берекесини Алла Таала көптөгөн кылып ашырып берет дейт. Андан кийин үчүнчүсү, пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: "Ал мутасаддиqu fi zilli sadaqatihi yawmal qiyamah" дейт. Бул дүйнөдө деле Алла Таала өзүнүн берекесин бергенден кийин кыяматта эсеп китеп болот да. Баарыбыз Алланын алдында эсеп китепке барганда, ким зекет берип жүргөн адам өзүнүн зекетинин көлөкөсүндө болот дейт кыяматта. Жанагындай күн найзадай алып келинип деп айтылат, эсеп китеп башталат, аябай ысык болот деген учурларда, мына ошол кыйын учурларда зекет ошол адамдын үстүнө көлөкө болуп берет дейт да. Бул дагы эң бир адамга кыяматта пайда боло турган эң бир жакшылардын бири. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Зекет берүү Алланын каарынан сактайт" дейт. Мындайча айтканда, биздин баардыгыбыздын максатыбыз Алланын каарына дуушар болбостук. Андан кийин зекет берүү адамдын катачылыгын жокко чыгарат дейт. Мен билбестен катачылык кылып койгон болсом, күйүп жаткан отунга сууду сепкенде өчүрүп салган сыяктуу, же болбосо күйүп жаткан отко жанакы отунду салсак күйгүзүп күл кылган сыяктуу, зекет берген адамдын катачылыгын Алла Таала кечирет дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат дагы бир хадисинде: "Ваттaqu валау бишакки тамра" дейт. Силер өзүңөрдүн жаныңарды тозоктон бир өрүктүн, курма өрүгүнүн жарымын садака кылып болсо дагы тозоктон жаныңарды сактагыла дейт да. Демек, мына ошол хадистерге карай турган болсок, чындыгында бул азыркы пайгамбарыбыздын хадистеринде келип аткан баардык пайдалар, сооптордун бир эле шарты бар. Ал ихлас болуш керек. Жүрөктө, чын жүрөктөн бул парз болду, мен ушул парз нерсени Алланын немесин берип мен аткарып атамын. Демек, бул парз болуп бериле турган нерсе, бул муктаждын акысы экен деп ошону берген болсо, артынан милдет кылбаса. Алла Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза" дейт. Мааниси кандай? Эй имандуулар дейт. Имандууларга кайрылып атат. Силер зекет бергенден кийин, садака бергенден кийин ошонун сообун милдет кылып, аларга жаман бир көңүлдөрүн оорута турган сөздөрдү айтып, садакаңарды жокко чыгарып албагыла дейт. Мындайча айтканда, мен эмне сага берип адам болдуң да, мен болбогомда эмне болот элең? Адам экенбиз да, айтып атат, кээ бирлер ушундай кылат. Ошентип айттыбы, берген зекетинин сообунан кур кала берет экен, садакасынын сообунан кур кала берет экен. Ошондон бул жерде бизде бир эреже бар. Ким кайрымдуулук кылса, ким садака кылса, битери берсе, же зекетин берсе, бул Алланын буйругун аткарды. Эми ошол берилген адамдан эч нерсе күтпөш керек. Эч нерсе күтпөш керек. Балки ал башка бир туура эмес иш кылып койсо дагы ага көңүл бурбаш керек. Себеби мен негизи ниет кылдым, зекетти чыгардым, жан дүйнөмдү тазаладым, Кудай берген неемат менен берип аткан башка мал мүлкүм дагы таза болду. Биздин эң негизги максат мына ушундай болуш керек да. Шариаттын көрсөтмөсү мына ушундай айтылат. Ушу зекет берүүдө адал, арам маселеси барбы? Маселен, айрымдар ушул банктарга акчаларын сакташат. Анан айрымдар айтат, ошол баягы процент түшкөн процентин мен садакага берип коем, өзүм жейм. Ошон үчүн мен мындайча айтканда сүткорлук кылып жаткан жерим жок дегендей маселени айтышат. Чындыгында арам адал маселеси каралат. Бул нерседе дагы кээ бир
шектүү нерселерде алымдардын ортосунда талаш бар экен. Мисалы шектүү дегенде мисалы бир банкка койгон болсо, банктын иши деле адал иши деле бар, арам иши деле бар. Демек бул шектүү деп көпчүлүк айтат. А бирок таза арам менен иштелип аткан нерседен зекет берилбейт. Мисалы жалаң эле бир чочко мусулман болуп туруп, бирок чочко багып туруп ошону сатып тиричилик кылат. Андан зекет бергенге болбойт деп айтат. Бул турушу бардыгы арам болот. Шариатта ошол эле арак маселеси, ошол эле шариатта арам кылынган нерселер. Ал эми азыркы банкка койгондо деле бир жагы кандай, ошол үйдө сактай албай туруп муктаж болуп зарылдык менен банкка койгон болсо, ошол кошулган процентти сөзсүз түрдө бул адам колдонбош керек. Ошону алып туруп жакшылык жолго иштетип салыш керек. Ал садака да болбойт, ал зекет да болбойт. Ал кандай десек, багы шариаттагы садака зекеттин сообун албайт. Жөн эле бирөөгө жардам катары жакшылык жолго гана иштетип берүү деген маселе турат. Ошондуктан бизде шариятыбызда деле кесип кылганда деле адал менен кесип кылганга чакырат дагы, арамдан алыс болуш керек. Мына ошол зекеттин деле эң бир маани маңызы дагы адамды арам нерседен тосуш керек. Себеби жанагы Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Жан дүйнөлөрү да таза болот, мал мүнөзү да таза болот дегенде, мисалы бирөө арак сатып, же чочко сатып, же башка урдалган нерсени сатып тиричилик кылган болсо, аны зекетин берүү менен ал башка малы эч качан адал болуп калбайт да. Ошондуктан момун мусулман ошол адал арам маселелерге дагы аябай маанилүү көңүл буруш керек да. Ушу зекетти бербей коюу күнөөсү канчалык? Ооба, ошол зекетти берүүдө сообу аябай эбегейсиз зор болгону менен анын тескери жагы деп айтабыз. Бербей койгондо күнөө болушу мүмкүн. Бир адам өмүр бою балки анын зекеттин парз экендигин билбейт. Мисалы канча жашады, бирок парз экенин мына бүгүн угуп атам деген адамга бул кечиримдүү экен. Шариатта Алла Тааланын айткан неменин пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Пайгамбар айтат: "Руфия ал-каламу ан салас" дейт. 3 адамдан баягы кылган иши жазылбайт дейт. Ушу жазылган нерсеге оң периште бар, сол периште бар, кыяматта жооп беребиз. Алла ошолордун бирөөсү катадан кылып, же билбестен экен да. Ошону билбеген болсо ал кечирилет экен. Бирок билип туруп ошолорду атайын бербей жүргөн болсо, пайгамбардын хадисинде келет, кыяматта ошол кабырда эле кыяматта бир жылан келет дейт. Аябай ушундай бир коркунучтуу жылан келет дейт. Ал келип адамды ороп дейт. Ороп кысып туруп, "Мени тааныйсыңбы?" дейт экен. Десе, жанакы зекет бербеген адам "Жок, тааныбайм" дейт экен. Десе, "Мен сенин малыңмын" дейт экен да. "Мен сенин мал мүлкүңмүн, мен сенин кениңмин" дейт. Бул дүйнөдө бербей жүргөн деп, мана ошол нерсе менен кыяматта азапталат деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ушул зекет берүүдө бир камари айындагы зекет деген да бир түшүнүк бар да. Кандай? Камари айында берилчү зекет деп. Ушу мусулман айларында. Ушуну көпчүлүктөр бул эмне зекет деп калышат да. Эми камар ай деген, камар деген бул ай. Ооба. Ай. Камар. Камар ай дегенде мусулмандардын жыл сынагы ошол айдын жаңырганы менен болуп атпайбы? Ошол айдын жаңырганы менен болуп дагы ошол биздин орозонун учурлары, ажылыктын учурлары бардыгы мына ошол ай календары менен эсептелинет да. Демек, камар айда берилчү деген бул бир эле түшүнүк бар. Ошол бир камар ай айланганда, бир жыл айланганда, демек ар бир адам өзүнүн акчасына эсептеп туруп, мен зекет беришим керек. Демек, жанагы биз муфтияттан өлчөнгөн 127 миң деп атпайбызбы? 127 600дөн ашыкчалар бере берсин, андан төмөндөр зекет бербей эле коет деген. Бирок бизде дагы бир түшүнүк бар. Зекет алтын менен эсептелинет жана күмүш менен эсептелинет. Бирок бул адамга ыктыяр берилет. Эгер мен күмүш менен зекет берем десем, бизде Кыргызстанда менимче зекет берүүчүлөр аябай көбөйөт. Себеби күмүштүн азыркы эми ошол доорлордо, эсептелип аткан доорлордо исламдын башында күмүш менен алтындын баасы балки жакыныраак болгондо, азыр аябай, мисалы 127 600 деп сом менен айтсак, күмүш менен эсептесек азыркы учурда бул 22 миң эле болот да. Кимдин 22 миң сому болсо, ошол 22 миң сом негизги муктаждыгынан ашыкча болсо, мен сактап отурам, жыл бою бул акчага тийбеймин да. Эгер күмүштөн берем десем, ушул акчага мен эми зекет чыгарып коюшум керек. Эгер мен күмүштөн берем десе, бул эми 22 миңге канча чыгат? 550 сом чыгат.
болгону. Мына ушундай демек бизде алтын жана күмүш менен бул ыктыярдуу деп айта алабыз. Садаканы кандай берген жакшы деп калышат. Көрсөтүп берсекпи, көрсөтпөй берсекпи дегендей. Ооба, эми бир жагы бар. Зекетти кээде көрсөтүп берсе болот деп айткандар бар алымдарыбыз. Бир эле ниетте башкалар дагы ушунун зекет берүү түшүнүгүн бериш үчүн. Шариятта зекет деген бар экен. Ушул зекетти баланча берет экен. Демек мен дагы мүмкүнчүлүгүм бар, мен да берсем болот экен да деген жакшы ниетте жарыя кылса, бул шариятта болот. Бул зекетке. Ал эми эң чындыгында садаганын эң жакшысы дейт, бул жашыруун дейт. Жана пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбар хадисте айтат, 7 түрлүү адамды дейт. Алла Таала кыяматта эч бир көлөкө жок болгон учурда, эсеп китеп болуп аткан учурда Алла Таала өз рахматына көлөкөсүн алат дейт. Ошолордун бирөөсү оң колу берген садаганы сол колу билбеген адам дейт. Бул эми оң колу бергенди сол колу билбесин деген мааниси бул жашыруун берилген садаканын маанисине кетет. Жакшылык кыла берет, бирок аны эч ким билбейт, бир гана Кудайдан башка эч ким билбейт деген сөз. Азыркы учурда деле биздин коомчулукта чындыгында ушундай бир туугандарыбыз бар. Мына жакында эле биз Куран жарышын өткөрбөдүкпү? Биздин Зиябдин Кары деген устазыбыз аламдан өтүп атактуу кыргыздын желегин желбиреткен алым болгон, кары болгон. Мына ошол немени жарышта дин башкармасы менен Адеп Пашаты диний кайрымдуулук фонду өткөргөндө келип өзүнүн жардамдарын берген бир туугандар болду. Бирок бир сураныч биздин атыбыз чыкпасын. Биздин бергенибизди билбесин дегендер да бир туугандарыбыз бар да. Чындыгында алардын бул Кудай менен болгон гана байланышы, бир адамдардын муктаждыгын кетирген болсо, негизги максаты ошол. Анан сообун Алла Таала бере берсин деген да бир туугандар бар. Ошондуктан биз шариаттын жана сөзүн жыйынтыктап айта турган болсок, зекетти башкалар үлгү алсын деген мааниде берген болсок болот. Бирок ошол зекетти эми багы башка бирөөгө көрүнүү үчүн ачык берген бул жакшы болбой калат. Себеби кожо көрсүн, мактануу үчүн деп коебуз, кожо көрсүн деп коебуз, же бирөө уксын деген булардын бардыгы жакшы болбой калат шариятта. Ушундай бир жардамга, кайрымдуулукка муктаж адамдар болот да, анан ошол коомчулукка кайрылган мезгилде элден ушундай бир ага жардам башталат. Анан ошол адам өзү каалагандан ашыкча өлчөм чогултуп алган мезгилдер болот да. Маселен, бир кишинин оорусуна $30,000 керек болсо, ал $60,000 акча чогултуп алган болот. Анын айрымдар айтат, ошол эгер өзүнүн муктаждыгынан ашыкчасын башка бирөөгө бериш керек, дагы бир муктаж болгонго деп. Ушуну кандай чечсе болот ушул маселени? Ооба, биздин азыр коомчулукта ар кандай оорулар чыгып атпайбы? Ошого жарыя болуп, бир жагынан биздин элибизге рахмат айтышыбыз керек. Ошолорду жөн койбостон баардыгы кошулуп жапа-тырмак жардам берип атышат. Бул да аябай сооптуу иш. Эми бир ошол адам өзүнүн абалын караш керек деп айтам да. Мисалы ошол эле операциясына азыр ошол гемодиализге отуруп калып, бөйрөк алмаштыргандар болуп атат. Бул дагы ошондой акчаны талап кылган, боор алмаштыргандар болуп атат. Эгер ошол жыйналган акчадан көп эле ашча болсо, өзүнө окшогон муктаждарга бергени жакшы. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Жанакы биз кичине жардам берип, аракет кылып, жана бөйрөктү алмаштырып, неме кылып калган учурда, бөйрөктү алмаштыргандан кийин анын артынан ошол бөйрөктү дене сыртка кабыл кылбай койбосун деп атайын дарыларды ичилет экен да. Бирок ошол дарылар дагы өтө кымбат, баалуу дарылар болуп эсептелинет экен. Демек, эгер бир адам ашыкча болуп калса, ошол акчасын мына ошондой өзүнө бөйрөктү денеге ылайыкташтырып калууна келтире турган дарыларды сатып алып, ичип колдонгону дагы бул максаттуу болуп калат. Анткени ашыкчасын берип салса, дарыны кайра эле дагы сатып алыш керек болот. Ал дарыны ичпесе, дене ал мүчөнү кабыл албай коюшу дагы ыктымалы мүмкүнү болот экен да. Ошондуктан бул абалга карап туруп иш кылган бул жакшыраак болот. Жана биз айтпадыкпы, купуя берген жакшы деп. Эми айрым учурда ушундай колунда бар, көп суммада кайрымдуулук бере турган адамдар барып ушул билгиспей берип кетип, анан айрым учурда ошондой бир иш-чарага чогулган кайрымдуулуктун акчасынын суммасы чыкпай калат дегендей да так болбой калат. Ким аны ошол кайсы уюм уюштурган болсо, аны кай жака иштетти,
ошо так болбой калат деген маселе бар да. Көрсөтүп берсе жакшы болот эле, элдер көрүп турса канча сумма түшкөнүн, кийинки анын жумшалганы кандай болду дегендей. ооба, эми азыр биз ушундай бир заманда жашап калбадыкпы. Ошондуктан ошол эми бул берип аткан адамдын өзүнүн ыктыяры экен да. Өзүнүн ыктыяры экен дагы. Аны эч ким ар жака же жарыя кыл деп мажбурлай албайт экен. Бирок ошол берип аткан адамдар дагы тактык үчүн болсун, башкалар үлгү алсын деген максатта ачык берип койсо, бул деле ошол эч бир сообунан кемип калбайт да ал берген адамдын. Мына Рамазан айында эми акыркы сурообуз болсун. Ушул мусулмандардын баары фитр садака беришет, анан айрымдары ойлошот, ушуну казыят кай жака жумшайт болду экен деп. Мен жакшы түшүндүрүп айтып берейин. Биздин элибиздин ыймандуулугунун күчөйүп атканын аябай бир бул сүйүнүч кабар. Себеби жылдан жылга биздин ошо битир садака 3-4 жыл мурда 21 миллион болсо, азыр өткөнгө жылы 34 миллион жыйналды да. Бул деле болсо өтө бир жакшы. Эми мен биздин алымдар кеңешинин өзүнүн чечими бар. Ошол таризди кыскача болсо да айтып берейин. Бир мечиттерге сандыктарга адамдар салып атпайбы? Ошол мечитке сандыкка түшкөн акчанын 50% ошол мечитте калат. Ошол мечитке ошол чөйрөдө кайрылган муктаждарга бөлүнүп берилет. Анын 15% облустук райондук хадибиятта калат. Бизде рай хатибият дегенибиз бар. 15% ошол жерде калат дагы, анын 15% деле ошол райондук мечитке кайрылган муктаждарга бөлүнүп берилет. Андан кийин 15% областтык казыятка барат. Областтык казыяттан дагы ошол казыятка кайрылган муктаждарга арыздын негизинде бул дагы таратылып берет. Калган 20% биздин муфтиятка келип түшөт, диний башкармага. Биздин диний башкармага келип түшкөндөн кийин биздин диний башкармага дагы аябай кайрылгандар аябай көп, миңдеген арыздар болот. Жеке адамдардын арыздары, андан кийин мекемелерден. Бизде ар кандай балдар үйү, карлар үйү, анан ар кандай муктаж болгон коомдор бар экен, алардын кайрылуусу болот. Мына ошолорго биз муфтиятка келген 20%, бул 2018 жылы бир 7 миллиондун так азыр унутуп атам тегерегинде болгон. Ошолордун баардыгын комиссия өзүнчө отуруп, ар бир арызды изилдеп 3 категорияга бөлгөнбүз. Ошол 3 категория болуп, муктажына жараша ошолордун акчасын баары таратылып кетет. Ошондон кээде сурап калат, мисалы мечитке салдым, эми баардык. Бирок имамдар бул жерде таратуучунун гана, ошол жакшылыкты элге жеткирүүнүн гана ролун ойнойт деп айта алам. Жорой ажы, сизге ушундай бир маанилүү маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.